28 fevralda Agrardык комитеттин чечими чыккан. Эми сиз эми жаңы келиптириз, мен сизге анда окуп берейин. Бишкек шаарынын абанын булганыш деңгээлин төмөндөгү боюнча чаралар жөнүндө жумуш аткарылды. Бишкек шаарынын бул жепти карагыла дегенбиз. Бишкек шаарынын тегерегинде курулушка багытталган жер тиркелерге курулуш объектилерин жайгаштыруунун долбоорлуу экологиялык санитардык талаптары сакталсын жана шамалдын багыты эске алынсын деп бергенбиз. Бишкек шаарынын Таштанды полигону турмуш тиричтик катуу калдыктарды өрттөө жолу менен утилдештирүүгө тыюу салынсын. Ошондой эле 2022 жылдын Бишкек шаарынын Таштандыларды кайра иштетүүчү заводду куруу иштери ылдамдатылсын. Бишкек шаарынын чүй жашылдандыруу иштери жыл сайын жүргүзүлсүн жана мурунку жылдарды отургузулган бактыраттарга өз учурунда кам көрүлсүн. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги Бишкек шаарынын жана Чүй облусунда атмосфералык абанын булгануусу боюнча адамдардын дем алуусуна зыян келтирген өкпө, дем алуу органдарынын оорулары, онкологиялык оорулар, кан басым оорулары менен күрөшүү боюнча келечектеги пландар иштелип чыгылсын жана бул оорулардын көбөйүп кетпөө үчүн ар дайым көзөмөл жүргүзүлсүн. Оорулар алдын алуу боюнча тиешелүү чараларды көрсүн. Радиациялык зыяндын деңгээлин аныктоо үчүн 18 жашка чейинки балдар текшерсин жана изилдөөнү жүргүзсүн. Ооруп жаккан жаш балдардын тизмесин берсин. Калктын ден соолугуна абанын булганыч таасири боюнча изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн акча каражаты бөлүнсүн. Каучукту, резинаны жана айлана чөйрөнү зыян келүүчү синтетикалык калдыктарды жол бербөө боюнча иш күчөтсүн. Борбордун экологиялык жакшыртуу боюнча инновациялык чечимдерин жыйынтык техникалык база түзсүн. Эмнелерди аткардыңар ушуну айткылачы, мэрия Бишкек. Биз чечимди бул жерден чыгарып бергенбиз атайы. Анын баары мына буга чейин силер аткарганыңарды айткылачы. Мен силердин билип атам, иш жүргүзүп атканыңарды, эми астыңарда планыңарды түзүп атам. Динара Зина, сиз эми көзөмөлгө алышыңар керек болчу. Мына биз берген тапшырма боюнча эмне аткарылды анда? Биз депутаттар отуруп чогуу чечим кабыл албадык беле ушул жерде. Смог боюнча жылына сөз болот. Жылына келип ушул жерден чечим кабыл алабыз. Бир чечим аткарылбаса, эмнеге отурабыз анда бул жерде? аткарылат. Эмнеси аткарылды? Кана берген чечимиңер аткарылган боюнча. Комитетке өткөзүп бербейсиңер кагаз түрүндө. Эмнеси аткарылды? Балдардын списогун бердиңерби? Же болбосо жана өрттөнүп аткан пластмассаларды, жарабай калган дөңгөлөктөрдү кайсы жерге барып ыгыз керек? Баарын чечтиңерби? Дары-дармектен кеткен, больницадан чыккан жанагы каражаттарды кайсы жерге көмүп атасыңар? Биз бүт боюнча тапшырма бербедик белек. Динарасына биз силерге көзөмөл органын бердилет. Атайы. Мэрияны текшердиңерби же эмне жумуш алып бардыңар? Канча предписание бердиңер? Бул жерде чыккан чечим боюнча. Айланын чөйрөнүн коргоо боюнча мына комитет туура көргөзүп атасыңар шаардыкы. Эмнени аткардыңар?